Саламатсыздарбы кымбаттуу окуучулар, азыр математика сабагы. Числону жазабыз. Класс иши. Тема: эки санды салыштыруу. Бул жерде 5 алма, 4 өрүк берилген. Биз сандарды жана нерселерди салыштырууда чоң, кичине жана барабар деген белги менен коюу менен салыштырабыз. Алма көппү же өрүк көппү? Албетте алма көп. 275 маселени карайбыз. Сырга жогорку текчеге 8 китеп, төмөнкүсүнө 5 китеп койду. Сырга төмөнкү текчеге канча китепке аз койду? Аз болгондо биз кемитүү жолу менен аткарабыз. 8 тегерек сары, 5 кызыл. Кемитүү жолу менен аткарабыз. Ошондой эле бызы талант 6 мисал, бакыт 4 мисал чыгарды. Талант бакыттан канча мисал көп чыгарды? Тегерекчилерди тартып жогорудай ой жүгүртөбүз. 6 кемитүү 4 барабар 2. Жообун толук жазабыз. 2 мисалга көп чыгарган. Эки жүз жетимиш алтынчы мисалды карайбыз. Мисалдарды 3 мүнөттө чыгарып бүтөсүңбү деп сурап атат. Силер дагы 3 мүнөттө чыгарып бүткөнгө аракет кылгыла. 277 мисал. 6 саны 3, 4, 5 сандарын ар биринин канчага чоң деп сурап атат. Биз сандарды салыштырганда чоң жана кичине жана барабар деген белги менен коебуз. Ал эми канчага чоң, канчага кичине дегенде кемитүү жолу менен аткарып, канчага бир сан бир экинчи сандан караганда канчага чоң экенин билип алабыз. Ошондой эле 278 мисал. А-сы 9 саны 8ден, 7 саны 6дан, 10 саны 9дан канчага чоң? Б-сы 2 саны 5ден, 6 саны 9дан канчага кичине? Аны 9ду 8ден кемитүү менен, 7-ни 6дан кемитүү менен, 10ду 9дан кемитүү менен табабыз. Б-сында дагы 5 ар дайым чоң сандан кичинекей сан кемилет. Канчага кичине жана канчага чоң экенин кемитүү жолу менен таап алат экенбиз. Эки жүз жетимиш тогузунчу маселе. Дүкөндө 15 яшик алма бар. Эртең менен 5 яшик, кечинде дагы 5 яшик алма сатышты. Канча яшик алма калды? Таблица түзүп алабыз. Болгон 15 яшик сатылды. Эртең менен кечинде 5 яшиктен калды канча? Сатылганын билип алыш үчүн 5ке 5ти кошуп алабыз. Канча калганын билиш үчүн бардыгынан сатылганды кемитип алабыз. Жообун толук жазабыз. Үй тапшырма 280-281 мисал. Тапшырмаларды толук аткарып, мага WhatsApp аркылуу жибересиңер. Анткени силер мыкты балдарсыңар. Кийинки онлайн сабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.